Саламатсыңар балдар, бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютер адамдын жашоосунда. Бүгүнкү сабактын максаты биринчи бул компьютердин биздин жашообузда ээлеген орду жөнүндө маалымат аласыңар. Экинчи, компьютердин бизге тийгизген оң жана терс таасирлери жөнүндө үйрөнөбүз. Үчүнчү, бул компьютерде иштөөдө сакталуучу коопсуздук эрежелери жөнүндө үйрөнөсүңөр. Анда балдар, бүгүнкү сабактын планы биринчи бул компьютердин биздин жашообуздагы орду жана мааниси жөнүндө сүйлөшөбүз. Экинчи, компьютердин оң жана терс таасирлери жөнүндө кеп кылабыз. Үчүнчү, коопсуздук эрежелери жөнүндө. Төртүнчү, сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ушул сабакта колдонулган түйүндө түшүнүктөр. Түйүндө түшүнүктөрдүн чечмелениши бул сабактын жүрүшүндө айтылат. Эми биринчи бул компьютердин биздин жашообуздагы орду жана мааниси жөнүндө сүйлөшөлү. Демек, компьютер деген сөз бизге жаңылык эмес. Биз компьютер деген сөздү күндө мисалы турмушубузда колдонушубуз мүмкүн, колдонуп жүрөбүз. Эми карагыла балдар, компьютер дегенде бир эле ноутбукту же болбосо үстөл үстүндөгү компьютерди түшүнбөшүбүз керек. Себеби деген бул компьютер деген аябай кеңири түшүнүк. Мисалы биздин ар бир айлана чөйрөбүз болобу, үйүбүз болобу, мектепте болобу, бардык эле негизги колдонуучу буюмдарыбыз компьютерлештирилип жатат. Мисалы, класстагы проекторду алалы. Проектор дагы бул эмне болуп эсептелинет? Бир компьютерлештирилген түзүлүш болуп эсептелинет. Бир компьютерге мисал боло алат. Себеби деген биз компьютер дегенде бир эле ошол ноутбукту түшүнбөшүбүз керек. Компьютер деген демек бул автоматташтырылган бир түзүлүш. Үйдөгү муздаткычты алалы, же болбосо микроволновка дейли үйдө. Дагы эмне бар? Идиш жугуучу машиналар бар мисалы, туурабы? Ошолордун баары бул компьютерлештирилген түзүлүштөр болуп эсептелинет. Көчөдөгү мисалы жол чорак светофор, ал дагы бир эмне? Компьютерлештирилген, автоматтык түрдө эмне кылат, ал күйүп жанып бизге жолдон өтүп өтпөстүгүн көрсөтүп турат. Андан сырткары заманбап мультфильмдер, онлайн оюндардан тартып атомдук станциялар жана айдагы роботторго чейин компьютерлердин жардамында түзүлгөн жана ошол компьютерлердин жардамында эмне болот? Башкарылат. Бул демек баары булар өзүнчө бир компьютерлештирилген түзүлүштөр. Ошол эле учурда бул эмне? Автоматташтырылган жана компьютердин жардамы аркылуу башкарылат. Эми маалыматтык технологиялар биздин күндөлүк жашообузга негизинен биротоло сиңип баратат. Биз мисалы Кыргызстан бир аз артта болгонубуз менен биздин деле жашообузга бир топ маалыматтык технологиялар эмне сиңишип калды. Мисалы ар бирибиздин колубузда смартфон бар. Бул дагы бир маалыматтык технологиянын бир мисалы болуп эсептелинет. Ар бирибизде компьютерибиз бар, ар бирибизде үйүбүздө же болбосо ошол мисалдар, буюмдар бар. Эми бул биздин турмушубузду бул маалыматтык технологиялар ыңгайлуу жана коопсуз. Ошол эле учурда эң негизгиси кандай гана маселе болбосун, аларды тез арада чечкенге эмне кылат? Жардам берет. Мисалы биз көз ирмемдик, мисалы секундалар ичинде эмне маалыматты каалаган маалыматыбызды онлайн энциклопедиялардан таап, же болбосо башка өлкөдөгү досубузга, тууганыбызга, агабызга, эжебиз менен секунда ичинде мисалы байланышып, ошол эле учурда видео, ошол эле учурда аудио түрүндө эмне кылсак, байланыш түзсөк болот. Бул маалыматтык технологиялардын бизге сунган эң негизги мүмкүнчүлүктөр болуп эсептелинет. Учурда жасалма интеллект, виртуалдуу жана толукталган реалдуулук жасалма органдарды өндүрүү үчүн биотехнологиялар сыяктуу фантастиканын чегиндеги технологиялар кеңири колдонула баштады. Мисалы карагыла, жасалма интеллект бар, роботтор, роботтордун мисалы түрү менен бир ар түрдүү кыймыл аракетти, ар түрдүү иш аракетти жасоого мүмкүнчүлүгү болгон роботтор жасалып атат. Ошол эле учурда мисалы жасалма органдарды жасоочу биотехнологиялар жасалып атат. Бул бир топ мисалы 10 жыл мурда эле муну эмне фантастика же болбосо элестетүүгө мүмкүн болбогон нерсе кабыл алган болсок, азыркы учурда бул жашообузда кеңири колдонулуп атат. Эми мындан бир канча жыл мурда принтерде 3 өлчөмдүү басып чыгаруу деген эмне болгон? Фантастика сыяктуу эле элестетүүгө мүмкүн болбогон нерсе болчу. Бирок азыркы учурда бул бардык нерсени 3 өлчөмдүү чыгаруучу принтерлер даже бул эмне
жада калса үйлөрдө 3D форматында чыгаруучу принтерлер дагы жасалып чыгууда. Эми карагыла балдар, бизге ушунчалык мисалы компьютер сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнү менен ошол эле учурда бардык нерсенин оң сол тарабы болгондой эле ден соолукка бул компьютердин тийгизген терс таасирлери дагы жок эмес. Эми карагыла, биз биринчи оң таасирлери жөнүндө кеп кылалы. Бул жерде жакшы ошол маалыматтык технологиялардын өнүгүүсүнүн жакшы жактары мисалдар. Биринчи бул ачык электрондук энциклопедияларга эркин кирүү. Бул жерде отуруп биз каалаган тилдеги, каалаган багыттагы энциклопедияларга эмне кирүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Маалыматтарды дароо жиберүү. Секунда ичинде мисалы Америкада болобу, Германияда болобу электрондук кат аркылуу маалыматтарыбызды жеткире алабыз. Үчүнчү бул интернетте такси чакырууга, интернеттен билеттерди заказ берүүгө пайдалануу. Мисалы авиабилет сатуучу магазинге баруунун кереги жок, азыр офиске баруунун кереги жок. Отурган жериңде мисалы интернетиң бар болсо эгер, аны заказ кылып алсаң болот. Төртүнчү, онлайн дүкөндөрдөн буюмдарды сатып алуу. Бул азыр базарга чыгып, чарчап, кийим издеп, мисалы ошондой же болсо буюм издеп сатып алыштын эч кандай качети жок болуп калды. Себеби онлайн дүкөндөр аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү сунган онлайн дүкөндөрдөн буюмдарды заказ кылып алсак болот. Кийин болжолдоо үчүн жасалма интеллектти пайдалануу. Бул жасалма интеллект, бул бардык тармакта ошо жасалма интеллекттерди пайдалануу мүмкүнчүлүгү бар. Роботторду мисалы азыркы учурда мисалы могул пандемия болгон учурда аябай роботтордун түрү менен чыга баштаганын силер дагы маалыматтардан көрүп жатсаңар керек. Мисалы бул антисептик чачып колду тазалоого мүмкүндүк берүүчү, ар түрдүү тамак аш жеткирүүчү ушундай бир роботторду кафе ресторандарда иштеткендерин маалыматтардан берип көрүп атсаңар керек. Эми кийинкиси реалдуу объекттерди 3D басып чыгаруу. Бул 3D форматындагы реалдуу объекттерди 3D форматында эмне болуп атат, басып чыгаруу бул кеңири колдонулуп жатат. Эми бул жакшы жактарына мисалдар. Эми ошол эле учурда терс жактарына токтололу. Эми адамдын дене бою, психикалык ден соолугуна тийгизген таасири бул аябай олуттуу болуп эсептелет, аябай чоң суроону жаратат. Мисалы компьютерде көп отуруу адамдын нервтик, эндокриндик, иммундук системаларынын өзгөрүүсүнө алып келип, анын сөөк булчуң аппараттарына, органдарына жана көзүнө аябай чоң терс таасирин тийгизет. Эми бул жерде гиподинамия деген түшүнүк келет. Бул гиподинамия деген эмне бул балдар? Бул организмдин кыймыл активдүүлүгүнүн аздыгы, жалпы дене бой активдүүлүгүнүн азайышы. Компьютерде отурган учурубузда бизде эмне болот? Кыймыл азаят, бир орундукта отурган үчүн дене бой бардык эле организмибиздин кыймылы азаят. Бул ошол азайышы эмнеге? Гиподинамия деп аталат экен. Бул аныктаманы жаттап алалы. Эми компьютерде жана башка электрондук түзүлүштөр менен иштөөдө адамга тийгизген зыяндуу факторлор. Биринчи бул көзгө ашыкча күч келүү. Мисалы компьютерде отурганда же болсо смартфонуңарды кечке караганыңарда дагы бул көзгө күч келгендигин дароо эле байкаса болот. Нерв системасына күч келүү. Нерв системасына демек терс таасирин тийгизет. Кийин манжаларга күч келүү. Бул дайыма компьютерде отурган учурда манжаларга да күч келет. Бул эми электромагниттик нурлануунун бул компьютерден бул электромагниттик нурлануу нур эмне кылып турат? Чачырап турат. Бул бизге көзгө көрүнбөгөн нурлар. Мисалы смартфонуңардан деле бул нерв системасына ошол учурда көзгө аябай терс таасирин тийгизет. Жана гиподинамия деген бул эмне дедик? Бул организмдин кыймыл активдүүлүгүнүн аздыгы, азайышы. Эми балдар, бирок ушунча компьютер ушундай терс таасирлүү болсо, бирок мунун алдын алуу жана ошол эле учурда компьютерде иштөөдө ошол ден соолукка зыян келбеш үчүн сакталуучу коопсуздук эрежелерин сактасак, бул терс таасирлерден биротоло кутулбасак дагы терс таасирлердин көлүмүн азайтсак болот. Эми демек биз
коопсуздук эрежелерине токтололу. Кандай эрежелер сакталышы керек? Биринчи, бул компьютерде үзгүлтүксүз иштөө режими. Бул үчүнчү план, балдар. Компьютерде үзгүлтүксүз иштөө режими 20 мүнөттөн эмнеге ашпашы керек. Үзгүлтүксүз отурган учурунда 20 мүнөт, андан кийин эмне кылыш керек? Эс алдырыш керек. Көздү, денени өйдө туруп, жеңил көнүгүүлөрдү жасап, көзгө көнүгүүлөр жасап, эмне кылыш керек? Тыныгуу жасаш керек. Тыныгууларда жеңил көнүгүүлөрдү жасап туруу керек. Демек, ар бир 20 мүнөттөн кийин жеңил көнүгүүлөр жасап турсак, бул бизде ошо терс таасирлердин көлөмүн азайтканга жардам берет. Көзүңөр ачышса, көрүүңөр кескин начарласа, колуңардын манжаларында оорук сунууну сезсеңер, же жүрөгүңөрдүн тез-тез согушун байкасаңар, тез арада иш оруңарды таштап мугалимиңерге эмне билдиргиле. Демек, өзүнүн начар сезүүңөр ушундай белгилер менен башталса, анда мугалимге билдирүү керек. Кийинкиси, көздөн экранга чейинки аралык 50-70 см болушу керек. Мисалы, буну көзмө сунулган колуңарды сунганда, ошондой бир аралыкта монитор менен көзүнүн аралыгы ушундай болушу керек. Моюн кичине ийилген абалда болушу керек. Жана экран көздүн деңгээлинен кичине төмөнүрөөк жайгашы керек. Демек, көздүн деңгээлинен экран бир аз төмөнүрөөк жайгашы керек экен. Дене түз, ийиндер түшкөн жана эркин абалда болушу керек. Денебиз түз болушу шарт экен. Кийинкиси, тизелер жана чыканактар тик бурч боюнча жайгашышы керек. Тизебиз, чыканагыбыз, бутубуз бири-бирибизге учкаштырылбашы керек, тик жайгашышы керек. Жана стулдун чети тизенин артына тийбей турушу керек. Андан кийинкиси, буттар түз жайгашып жана бири-бирине учкаштырылбашы керек. Эми балдар, булар жөнөкөй коопсуздук эрежелери. Буну эгерде ушул жөнөкөй эле коопсуздук эрежелерин сактасак, биз өзүбүздүн ден соолугубузду, өзүбүздүн көзүбүздү, өзүбүздүн нерв системабызды сактаган болот экенбиз. Демек, буга аябай көңүл буруп, мисалы, үйүңөрдө деле, смартфонуңарда иштегениңерде деле, же болбосо компьютериңерде иштегенде деле ушул эрежелерди дайыма сактаганга аракет кылгыла. Эми балдар, 4-чү план бошоктоо. Демек, балдар, карагыла, бул жерде жогоруда компьютердин биздин жашообузда алган орду жөнүндө сөз болду. Биздин ар бир, мисалы, мындан кийин дагы көбөйөт. Бул ар бир биздин колдонуу, үйдөгү болобу, көчөдөгү болобу, бардык нерселер бул компьютерлештирилет. Эми бул биз ошонун туура пайдаланганын үйрөнүшүбүз керек экен, жана биздин ошо компьютердин же болбосо маалыматтык технологиялардын бизге сунган мүмкүнчүлүктөрүн үйрөндүк, жана бизге тийгизген терс таасирлери жөнүндө дагы маалыматтарды алдык. Анда балдар, жана коопсуздук эрежелери да бул жерде айтылды, аны дагы унутпайбыз. Эми карагыла, балдар, бул жерде суроолор жана тапшырмалар бар. Бул теманын негизги жерлерин конспекттелеп, бул жерде компьютердин адам жашоосуна тийгизген оң жана терс таасирлери боюнча таблицаны толтургула дейт. Оң таасирлери, мисалы, баарлашым, жеткиликтүүлүк, ошол эле учурда компьютердик көз карандылык. Компьютердик көз карандылык дагы бул аябай чоң көйгөй болуп эсептелет. Себеби силер компьютердик эмес, смартфондук көз карандылык бар силерде. Баарыбыз ошо смартфонубузга көз карандыбыз, дайыма ошого эмне көз каранды болуп, дайыма текшерип, колубузга кармап ушундай болуп турбасак, эмне болот? Көңүлүбүз жай албайт. Кийинкиси, каалагандай маалыматтын жеткиликтүүлүгү, керексиз маалыматтар менен толтуруу, ошол эле учурда терс таасири. Жеткиликтүүлүгүнүн карама каршысында бул ошо керексиз маалыматтар, аябай бул маалымат технологияларынын жардамы аркылуу маалымат айдыңында аябай маалыматтардын түрдүүлүгү көп, ошонун керексиздиктери менен толтуруу бар. Кийинкиси, жумуштарды автоматташтыруу. Ошол эле учурда экрандын окуу татаалдыгы. Жумуштарды автоматташтыруу, мисалы, биздин турмушта көп колдонулбаса деле идиш аяк жуучу машиналар бар. Ошо салып койсок, ал идишти жууп, чайкап, ушундай. Же болбосо кир жуугуч машиналарга деле мисалы салып койсоңор, жууп, чайкап, даже чала кургатып коет. Бул автоматташтырылган. Ошол эле учурда экрандан окуу татаалдыгы, мисалы, силер азыр учурда эмне кылып атасыңар, компьютерден же болбосо смартфондон окуу муктаждыгы жаралды силерде. Мында окуу топ татаалдык жаратасыз. Китептен же болбосо дептерден окугандай бул жерде
мүмкүнчүлүк жок. Жекече окуу мүмкүнчүлүгү ар бири өз үйүндө мисалы сабак өтүп атат, ар бири өз үйүңөрдө үйрөнүп атасыңар. Ошол эле учурда спам фрагменттүү окуу бул терс таасири. Спам деген бул балдар бул электрондук почта аркылуу жиберилген ар түрдүү сайт болобу, компания болобу ошол товарларын өткөрүү максатында бизге жөнөтүлгөн жарнамалык жөнөтмөлөр болуп эсептелинет. Көрсөтмөлүүлүк презентациялар түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Жана анын карама каршысында эле реалдуулукту виртуалдуу дүйнө менен алмаштыруу. Мисалы силер азыр биз виртуалдуу окуп атабыз, силер телефон аркылуу, силер алыстыкта болуп ушундай окуп атабыз. Реалдуулук бул эмне? Кадимгидей мектепке келип, мындан айырмасы аябай чоң жана терс таасири дагы бар десек жаңылышпайбыз. Демек балдар силер дагы оң таасирлерин бул жерге дагы 5 оң таасирин жазасыңар. Терс таасиринен дагы 5ти санап өтөсүңөр. Түшүнүктүү болдубу балдар? Түшүнүктүү болгон болсо балдар, анда кийинки сабакта жолугушканча.